саламатсыздар, кыргыз элим. Бул менин экинчи кайрылуум болуп атат. Бир кайрылуу менен эле токтойлу буларга жетеби деп ойлоду элек, жок жетпейт экен. Кайрылуумдун себеби 2 күн мурун бир эне келди. 6000 сом пенсия алам дейт. Ошого көмүр алдым дейт. Бирок 1 ай ачык отурам дейт. Силер ошо энелерди 2 тандоонун алдында калтырдыңар. Же жылуу отуруп, ачык отур, же курсагың ток, тоңуп отур деген тандоонун алдында калтырып атасыңар. Ошолорду ким жеткизди ушундай акыбалга? Силер. Ошо энелер салган заводдордун темирин Кытайга саттыңар, жерин түрктөргө саттыңар. Заңгыраган имараттарды курдуңар өзүңөр үчүн. Уялбайынан айтат экенсиңер, биз жумушчу орун түздүк деп. Жок, силер жумушчу орун жок кылдыңар. 10.000 киши иштеген жерди бузуп туруп, 1000 кишини арендатор кылдыңар. Аны жумушчу орун дебейт. Алар силердин пайдасын көрүп жатасыңар. Эми ошол арамаңкчаңар менен мына жака жанталашып келатасыңар. Алдыңар 20 жыл болду ошол жерде отурганыңарга. Оңдой алган жоксуңар, түздөй алган жоксуңар. Элди алдадыңар, элди саска отурдуңар. Мамлекетти жеп тоноп бүттүңөр. Кен байлыктарды мен айтпасам да эл билет. Сатып бүттүңөр го. Ошол акчасы менен шайлоодо жүрөсүңөр. Араңарга таза балдарды коштуруп, алардын да тагдырын сындырасыңар. Аларды алдап, силер өтөсүңөр деп. Жок, алар өтпөйт. Аларды колдонуп туруп эртесин унутасыңар. Эми жыйынтык чыгарбайлы, байкелер. Этегиң барда эсиңди жый дейт. Ушу эсиңерди жый, ушу шайлоого барбайлы койбойсуңарбы? Болду да, силерге жетет да. Элди алдап, жарга такап бүттүңөр да. Же дагы той албай атасыңарбы? Өзүңөр аз келгенсиз, балдарыңар бар атат. Анча-мунчаңар небереңер бар атат. Кыргыз эли силерге карызбы? Же биздин ата-бабалар карызбы силерге? Бизди кул кылган жерге. Берде болбосо да бөлөгелде кул кылдыңар. Кыргыздын кычыраган балдарын. Карапайым элдин арасында эмне жок бакылдуу балдар. Бар, силер аларга мүмкүнчүлүк бербейсиңер. Силердин алда арамакчаңар мүмкүнчүлүк бербейт. Мамлекетти тоноп, сатысын сатып, кенди Кытайга, темирди Кытайга, жерди түрккө бердиңер. Бул ачуу чындык. Эми элиме кайрыларым. Биз Манастын тукумубуз деп төшүбүздү чабабыз. Бийлик элдики деп кыйкырабыз. Мына келди шансыңар. Ошо колдоно турган мүмкүнчүлүгүңөр туура тандоо жасасаңар, анда чын эле бийлик элдики. А жок, баягы эле үндүктүн баасына сатылсаңар, анда отура бергиле. Биз Манастын тукумубуз деп төшүңөрдү чаккылап. Ойгонбойлу элим. Ойлонбойлубу? Булардан айрылбайлыбы? Рахмат көңүл бурганыңыздарга.